Бүгін 9 май улуу жеңиштин 75 жылдык мааракелик майрамы. Агуулай Ош шаарында өчпөс от мемориалдык комплексине гүл чамбарлар коюлуп, жоокерлер эскерилди. Эскерүү аземине өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев, шаар мэри Талайбек Сарыбашев жана каладагы мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. Курман болгон аталардын урматына асманга ок атылып 1 мүнөттүк аза күтүү жөрөлгөсү аткарылды. Кала бийлиги юбилейлик майрамдын урматына борбордук аянтты жасалгалап, ар бир ардегердин сүрөттөрүн тактайча келген. Кырдаал туруктуу болгондо 75 жылдык маараке чоң масштабта белгиленмек. Ушул майрам күндөрү эле ушу ардагерлерибизди эстебизден шаардык мэри башка күндөрдө дайыма ушул улуу ата мекен согуш катышуучуларын, ооруктун ардагерлерин дайыма шептикке алып, алардан кабар алып, жардамдарды берип турабыз. Бүгүн ушул иш-чарага шаардык мэриядагы мына кырдаалга жараша бүгүн площадьта атайын даярдыктар бар эле, бирок өткөзбөдүк. Бирок ошентсе дагы атайын жетекчилер менен, укук коргоо органдарынын жетекчилери менен келип ушул ата мекен согуштун согушка катышып келбей калган, ушул өтүп кеткен ардагерлерибизди эстеп, ушул өчпөс отко келип гүл коюп ушуларга эстеп атабыз да. Эми мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы мекендештерибизди, Ош шаарынын тургундарын, шаардын конокторун ушул улуу жеңиштин 75 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Биз ушул жеңишке ар бирибиздин ата бабаларыбыздын эмгеги чоң. Биз эч качан азыркы муундар, жаштар булардын эрдиктерин биз унутпай дайыма эстеп жүрүшүбүз керек. Ушул жаркын заманды, жаркын жашоону ушул биздин ата бабаларыбыз ушул бизге билек кылып кеткен десек болот да. Ош облусу жана шаар боюнча бүгүнкү күндө улуу ата мекендик согуштун 29 катышуучусу, 725 ооруктун ардагери бар. Аларга жергиликтүү казынадан дары-дармектерине атайын каражаттар бөлүнүп, мамлекет тарабынан 17 000 сом стипендия ыйгарылып турат. Мааракелик майрамдын урматына өлкө башчысынын юбилейлик медалы жана 75 000 сом сыйлыгы берилди. Ага кошумча мекеме ишканалар материалдык колдоолорду көрсөтүүдө. Облустун Алай районунда 1 ардагер, Кара Суу районунда 7, Өзгөндө 3, Карагулжада 1 жана Ноокат районунда 8 ардагер калган. Жашоону, жакшы жашоону бериш үчүн өзлөрүнүн өмүрүн берген да ошол жайда. Анан аман эсен келип бүгүнкү күндө мына 90дон ашып 100дү таяп калгандар бар, 100дөн ашкандар да бар аксакалдарыбыз. Ошол берип ушу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мына президентибиз башка баардыгы куттуктап атышат, өзлөрүнүн баягы колдоо белектерин берип атышат. Биз дагы областтык бийлик дагы, акимчиликте, райондордо жергиликтүү өз алдынча башка органдар дагы өзлөрүнүн белектерин берип атат. Андан тышкары эми жалпы эл журтубуз да келип ыраазычылыгын айтып атат. Бирок бүгүнкү шартка байланыштуу биз дагы бул аксакалдарды мындай көп адамды келтирбегенге суранып атабыз да. Карылар күнү болот, 23 февраль бүт майрамдарда биздин ардагерлерди мындай көз жазы менен калтырбаганга аракет кылабыз. Эмне үчүн дегенде күндөн күнгө өкүнүчтүүсү саны азайып баратат. Табигат экен бул дагы, ошондуктан биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз ушу аксакалдардын батасын алып алганга дагы аракет кылып атабыз да, баардыгыбыз. Кандайсыз жакшыбы? Майрамыңыз менен куттуктайм. Жакшы отурдуңузбу, дайымда отурдуңузбу? Allah'a şükür, elhamdülillah. Sizlerin doğrunlarda şunçalık күч кубат кайрат берип тилейден берип атат. Ош шаарында дагы 6 согуштун ардагерине мааракелик медал жана сыйлык ыйгарылды. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев ардагерлерди үйүнө барып куттуктаган.
Шардык казынадан согуштун катышуучуларына 30 000 сом, ал эми тылдын 15 ардагерине 15 000 сомдон тапшырылды. Каланын сыймыктуу согуш ардагерлеринин урматына Борбордук аянттагы тактайчаларына сүрөттөрү илинген. Бүгүнкүдөй ачык асман, тынч турмуш тартуулаган сиздерге чексиз ыраазыбыз. Сизге жана сиздин жакындарыңызга бекем ден соолук, узун өмүр, бактылуу турмуш каалайм. Улуу жеңиш майрамыңыз кут болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Президенттин куттуктоосун. Rahmat. Налдагы атайын ушул мааракелик медал менен мына сизге Жолдош Касымбай деп атайын берди. Келиңиз эми тагып коелу мынаны сизге. Медалыңыз да кут болсун. Rahmat. Кара Суу районунда жашаган ардагер Жаңыбай Таштанов 1923 жылы 12 февралда туулган. 1942 жылы 9 ноябрда Советтик армиянын катарына чакырылып, кан кечкен согушту башынан өткөргөн. Кызыл армиянын катарында Белоруссия, Варшава жана Берлинге чейин жеткен. Өжөрлүгү жана эрдиги үчүн 1-2 даражадагы эмгек кызыл туу ордени менен бирге бир катар абройлуу медалдары бар. Согуш мезгилинен кийин дагы мамлекеттик жооптуу кызматтарды аркалап, өлкөнүн түзүлүшүнө опол-тоодой салым кошкон. Ардактуу эс алуудагы ардагер даңк медалына дагы татыган. Мааракелик майрамдын урматына жалпысынан 155 000 сом белек катары жеткирилди. Учурда өзү жашаган аймактын ардактуу атулу. Kaçan gelgensin, Kıbrıs'a kaçan gelgensin, aldırın var mı, komünistsin bu, komşularımızda sırap para verdi. Miram şantı, kandidatı çıkardı. Kandidatürünü, Stalin'in Schengen adamı, kandidat buradayım derken, bir zerrindi gene de. Şu an ben kandidatürüne Tavuz ay belirle cüdük. Belirli yüzüne iki var ya kör. Biliyoruz değil mi? Bana gitleri esalatılan yerde 300 metre. Bana burada bakıdan yol 300 metre yerde bağı var iken bak. Кара Суу районунда 7 гана ардагер калган. Мындан улам улуу жеңиштин 75 жылдыгынын урматына жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2 ардагерге Жигули 07 унаасы белекке берилди. Анын бири согуш ардагери Макамбай Абдикаримов. Макамбай аксакалдын быйыл жашы 104-тө. 1942 жылы майданга чакырылып, ок жааган апаатты башынан кечирген. Өз өмүрүн элинин бейпил жашоосу үчүн арнаган. Ардагер мааракелик майрамдагы берилген сыйлыктарга ыраазы болуп, кубанычында чек жок. Oradan beri vasatlar, pazarka beri vasatlar. Buna bu yıl makinaminen silap, dağı kanka akşaminen sila vasatlar. O şöyle ben kuvanıçım koynuma basmay, tüyünüp, küçüme güç koşulup, demme dem koşulup, yaşar oturam. Kanka geçmiş bir tötke gitsem dağı hazır. O 30'дағы жигиттей болуп жашар отурам. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 365 000 жоокер аттанган. Алардын 160 000ге чукулу кайтпай калган. Ал эми 5 000ден ашууну ушул кезге чейин дайынсыз. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандык 150 000дей жоокер орден жана медалдар менен сыйланып, 71 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер даңк орденинин 3 даражасы менен сыйланган. Советтик Кыргызстан эли улуу ата мекендик согушка эбегейсиз салым кошкон. Бүгүнкү күндө улуу ата мекендик согуштун 224 гана ардагери бар. Алардын баарына жөлөк пулдар чегерилип, мамлекеттин камкордугунда. Кырдаал туруктуу болгондо 9 май күнү улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгы жогорку деңгээлде өткөрүлмөк. Карантинге байланыштуу массалык иш-чаралар токтотулган. Бирок өлбөс полк жүрүшү онлайн жүрүүдө. Жаркын жашоо, келечек, дүйнөдөгү тынчтык үчүн күрөшкөн аталардын эрдиги жаш муундун жүрөгүндө түбөлүк сакталып кала берет. Жеңиш майрамынын урматына каланын маданият башкармалыгы согуштун ардагерлерин жана шаар тургундарына көчмө концерт тартуулады. Ардагерлер көздөрүнө жаш алып, сезимдерин жашыра алган жок. Шаардыктар үйлөрүнөн карап майрамдык маанайлары көтөрүлдү.
Aynen.